Bu get kimden get? Sizlerden mi? 270 ming so'm. Tumanikler bar. Döngölöktөр 4 öten kışkı, protektorları jakşı. 2002. Объемы 1.4. Кондиционер, электропакет, подогрев сидений бар. Мына есім байланыш номері 559 72 92 62. Сылғыны көрсетіп қойылды. Электрогүскүлөр, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Шкода Октавия. Ушул Октавияны өз Шкода уналарын Rapid, Шкода Октавия жана дагы бир-эки модельдерди сурап калышат эле биздин Россиядагы көрүүчүлөрүбүз. Эми булар өтө эле сейрек келишет бизге. Ошо бар болгондо алдыма чыгып алдында сөз көрсөткөн аракет жасаймын. 2016, объему 1.6, коробка механика. Есім байланыш номері 555 70 77 66. Баасын жазган эмескен, ээси жанында да жок. Унан. Chevrolet Aveo 2004, коробка автомат, объему 1.3, 300 миң сом. Есім байланыш номер 558 08 01 01. Калос деп қойып тұр бұл жақта. Азыр точносын білеміз. Ова, Калосқа кіріп кететкен. Деу Калос болып қалады. Мынаки салоны. Деу Ласетти 2005, объему 1.6, коробка механика. Есім байланыш номері 556 55 53 04. Кондиционер печка, мультируль бар. 300 қанша мең эле? 320 миң сомдо отыр. Арканкы көрүнүшүндө көрсөтүп болду. Ичинде өзгөчөлөнүп турат. Мындай имитация болуп турат, диффузорлор. Мындай Ласетти деген дагы, мындай багажникке коюп тур, жакшы. Так, бул деле Деу Ласетти болсо керек, а? Chevrolet эмес, Деу 2004, объему 1.6, коробка механика, 552 64 64 79 номеринде ээси. 200 канча миң эле? 280 миң сом. Ова Деу Ласетти экен. Эгер Honda Jazz аз чыгып калды деп бул видеодо көрүп аткан көрүүчүлөр ушундай суроолор пайда болсо, биз навес астында дагы видеолор уналар тартканмын. Ошол видеодун көрсөңүздөр болот. Ошол жакта дагы Jazz'дарды кеңири тартканбыз. Мо Jazz'га кайрылып берели. Экинчи муундагы 2009-жылы чыгарылган кыймылдаткыч көлөмү 1.2, коробка механика 520 миң сом. Есім байланыш номері 556 90 96 50. Honda Fit Американец. Бұл да екінші муындағы 2008 жылы шығарылған, объемы 1.5, коробка механика. Бұл есім байланыш номерлері. Механика екен да? РС болгондо бая спортивный вариант болгон үчүн коробка механика болгон экен да. Туура. Бирок автоматтары деле бар да РС'ин да. Жокпу? Болбойбу? Болбойт деп атат. Мен ушун так анык билбейт экенмин. Эгер билгендер болсо дагы жазып коюңуздар. Мына чындыгында да РС. Баасын канча дедиңиз эле? 560 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы экен, 4 тең окшош, протекторлары жакшы. Kia Morning. $2011, объему 1, баасы $5700. Есин байланыш номери 553 40 34 40. Салам алейкум, машина кеш каналынан ака биз.
Так, салонда көрсетіп қойын. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, блокировкалар менен мульти руль, отургучтары кожа, кондиционер печка, антизанос жана подогрев руля дагы бар. Ушундай системалары. Камера бар экен, парктроник датчиктери. Toyota Aygo 2007, объему 1, басы 350 миң сом, коробка механика. Так. Volkswagen Phaeton. Алдында 3 парктроник датчиктери. Бunda чында эле мен өзү Passat деп ойлодум эле, бул Phaeton деп аталат экен. Азыр маалымат кагазын көрсөтөлү. 2003, объему 3.2, коробка автомат. Эсинин байланыш номерлери 508 88 81 93. 5000 канча доллар дедиңер? 5,5 миң доллар. Люк бар. 4 айнектен электро көтөрүштө, электроприводта, отургучтары кара кожа, мульти руль, hands free. Мынанда монитор бар экен, өзүнүн штатный. Климаты дагы авто функциясы менен 2 зоналуу экен, жакшы. Мына орех деп аткан, мынакей көрүп атасыздар. Рулю жана мо алдыңкы торпедалардын кээ бирки же немелери ушундай жыгачтан жасалган. Подогрев сидений 6 режим бекен, адашпасам. Мен 6 режимди чындыгында биринчи жолу көрүп атышым, жакшы. Жакшы. Баасын дагы айталап коеюн, 5,5 миң доллар деп атат. И пробеги канча болуп калды эле? Пробеги 180 миң. 180 миң километр. Урматтуу көрүүчүлөр, жаан күчөп, аябай күчөп эле жаап баштады. Ошого мына тартып аткан аппараттарыбыз дагы бир аз кичине жакшы функционалдуу иштебей калып атат. Азыр ушу кайтып атып дагы мүмкүн болсо аракет кылып көрөлүчү. Өзү көрүп атасыздар, байкап атасыздар. Аз эле унаалар кайтып атышат. Кайткан унаалардын бааларын эгер сатылып калса, ошолорду сиздерге көрсөтүп кетейин деп аттым эле. Канчага сатылганын. Мындай караганда үлгүрбөйт деле окшойбуз. Себеби дарбазага жакындап калдык, баягы контрольный пунктка. Мындай шлагбаумга деген. Бул жакта унааларга тоскоолдук жаратпай эле коелу. Муну сурап көрөлүчү жентраны. Салам алейкум. Канча болуп калды ака? Баасы 5 миң доллар. Сатып алдыңыздарбы уже? Сатылат экен, сатылды эле экен. Болду. 5 миң доллар жентра сатылып атты. Мына урматтуу көрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү жалпы тартылган видеолорубузду ушул видео менен жыйынтыктайбыз. Ар бир видеолорубузду көрүңүздөр, класс басып комментарий калтырганча кызыктуу маалыматтар аябай көп болду. Чындыгында ар бирин көрүп, үзбөстөн акырына чейин көрсөңүздөр, ушул сизге керек болгон маалыматтарды алып аласыздар деп ойлоймун. Бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, чын денсаулык. Эмдиги чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.